Салам достар, орыс тилиндеги в жана на предлогу. В жана на предлогу кыргыз тилинде эки мүчөнү берет. Биринчиси биз в мүчөсүн в предлогун алып көрөбүз. Мисал үчүн в предлогу эгерде а менен аяктаган сөздөрдүн этегин уга өзгөртө турган болсо, анда га деген кыргыз тилиндеги мүчөнү берет. Мисал үчүн я иду в квартиру, я иду в квартиру, мен квартирага баратам, этеги у, демек в квартирага. Я живу в квартире, я живу в квартире, мен квартирада жашайм болот. Эгерде этегин е тамгага өзгөртө турган болсо, анда мен квартирада жашайм болот. Мисал үчүн я иду в больницу, мен больницага баратам. Я работаю в больнице, мен больницада иштейм. Я пойду в поликлинику, мен поликлиникага барам. Я был в поликлинике, мен поликлиникада болчумун деп айтабыз, достор. Достор, эми мен сиздерге бир тапшырма берем, сиздер аны комментарийге аткарып жазып калтырыңыздар. Я еду в Эгерде Москвага барататкан болсок, кантип айтабыз? Москвага деп айтыш үчүн окончаниясын кандай кылабыз? Ал эми я живу в этеги окончаниясы кандай болот? Мен Москвада жашаймын, Москвада деп айтмакчы болсок, кантип айтабыз? Комментарийге сөзсүз калтырыңыздар.